Кыргыз Республикасы жана бүтүндөй Борбор Азия аймагы жаңы жана кургатылган мөмө жемиш азыктарын өндүрүүгө, анын ичинде кургатылган кара өрүктү өндүрүү жана сатуу боюнча зор потенциалга ээ. Кара өрүктүн ата мекени деп Жалал Абад облусунун Алабука жана Аксы райондору эсептелет. Жыл сайын бул жерден 30 000 тонна мөмө жемиш жыйналат. Кыргызстанда кара өрүктүн кыргыз мыктысы сортун өстүрүшөт. Биздин Алабука районубузда 1 гектар кара өрүк багыбыз бар. Ал жерде жылына 60 тонна кара өрүк өстүрүп жана Сузак районундагы Farmers Organic компаниясына кургатылган кара өрүктү өндүрүүгө өткөрөбүз. Биздин кара өрүк органикалык сертификациядан өткөн жана органикалык болуп саналат. Европанын рыноктарына азыктарды жеткирүүнүн шарттарынын бири бул анын БУ-2-нын стандарттарынын талаптарына жооп берүү шарт. Кыргызстанда айыл чарба азыктарын өндүрүүдө БУ-2-нын стандарттарын киргизүү боюнча иштер 2009 жылдан тартып башталган. БУ-2-нын стандарттарына азыктардын туура келиши алардын атаандаштыкка болгон жөндөмдүүлүгүн жогорулатууга жана эл аралык рынокко чыгууга өбөлгө түзөт. БУ-2-нын стандарттары азыктардын кеңири спектрин камтыйт. Анын ичинде тез бузула турган азыктарды таңгактоо өндүрүшүндө маркалоо жана сактоонун бардык этаптарынын талаптарын аныктайт. Стандарттар жогорку сапаттагы азыктардын өндүрүлүшүнө өбөлгө түзүп жана рентабелдүүлүктү жогорулатып керектөөчүлөрдүн кызыкчылыгын коргойт. БУ-2-нын стандарттары эл аралык деңгээлде өкмөт, өндүрүүчүлөр, трейдерлер, импортерлор, экспортерлор тарабынан колдонулат. Фермерлер бизге Алабука жана Аксы райондорунан кара өрүк алып келишет. Биз башында Россияга кара өрүктү жаңы кезинде экспортточубуз. Андан кийин европалык сапат стандарттарын киргизип баштадык. Ошондой эле өзүбүздүн өндүрүштүк жабдууларды Турциядан, Германиядан, Кытайдан алып келип, толук реконструкцияладык. Кургатуучу аппарат Турциядан сатып алынган. DDP-07 эл аралык стандартында азыктын сапатына көңүл бурулат. Кургатылган кара өрүккө карата БУ-2-нын стандарттарынын талаптары эмнеде? Кургатылган кара өрүккө карата БУ-2-нын стандарттарын DDP-07 төмөнкү параметрлер менен талаптарды орнотот. Азыкты аныктоо, азыктын сапаты, калибрлөө, мүмкүн чек, товардык түрү, маркалоо. Национальная техническая рабочая. Кыргызстандын улуттук техникалык тобу БУ-2-нын коммерциялык стандарттарын жайылтуу менен алектенет. Ушул жылга мерчимделген иштин алкагында маалыматтык материалдарды, агартуучу плакаттарды, флипчарттарды, ошондой эле артыкчылыктуу экспортко багытталган азыктардын түрү тууралуу брошюраларды иштеп чыгуу боюнча иштер жүргүзүлүп жатат. Азыкты аныктоо. DDP-07 БУ-2-нын стандарты. Prunus domestica L кара өрүктүн кээ бир сортторунан алынып чыккан жана кургатууга мүмкүн болгон мөмөлөрүнөн контролдоп кургатуунун натыйжасында алынган. Тамак-аш үчүн колдонууга багытталган. Данеги менен же данеги жок кургатылган кара өрүккө жайылтылат. Кара өрүк төмөнкү формада сатыкка түшөт. Данеги менен бүтүн кургатылган кара өрүк. Данеги алынбай кургатылган кара өрүк. Данексиз бүтүн кургатылган кара өрүк. Данеги алынып кургатылган кара өрүк. Кумшекер жана таттуу кыла турган заттарды кошууга жол берилбейт. Бул стандарт атайын даярдык менен иштетилген. Кургатылган кара өрүккө жайылтылбайт. Кургатылган кара өрүккө шире, сироп, коньяк куюлган же мөмөнүн ичине салынган кошумча менен жана башкалар. Вместе с тем, Аны менен бирге стандарттарды колдонууда ээси сатуучу экспорттоодон же жөнөтүүдөн кийинки мезгилде стандарттын талаптарынын сакталышына жооптуу болот. Азыктардын ээси сатуучусу бул стандартка гана ылайык сата алат. Ал эми каалаган түрдө сатыкка чыгарууга же сатуу үчүн сунуштай албайт. Мен жогоруда белгилеп кеткендей, биздин лаборатория 17025 талаптарына ылайык аккредитацияланган. Бул эл аралык стандарт болгондуктан биз техникалык регламенттин талаптарына ылайык сапаттык көрсөткүчтөргө гана эмес, ошондой эле коопсуздук көрсөткүчтөрү боюнча да изилдөө жүргүзүп жатабыз. Бул лабораторияда уулуу элементтерди аныктоо иштерин жүргүзөбүз. Биз индукциялык плазма спектрометрия ыкмасы менен текшеребиз. Азыктын сапатына минималдуу талаптар. Кургатылган кара өрүк бышкан болушу шарт. Жемиштер бүтүн жана данексиз же сабаксыз болушу керек. Жемиштин эти ийкемдүү жана жумшак болуш керек. Азыктын мөмөсүнүн кабы бырышып, азыкка мүнөздүү эмес түс же текстура менен капталбаш керек. Жемиш бузулбаган болуш керек. Четтери жаракаланган азыктарга жол берилбейт. Азык жакшы сапатта болуш керек. Жол берилбейт. Азыкта жаңыдан чирип,
же бубак басып келаткан белгилердин болушуна. Чирип же тамак ашка колдонуу үчүн жарабай калган жемиштер алынып салынат. Ошондой эле азыкта калюстар жана жылуулуктун негизинде бузулуулар бар болушу жол берилбейт. Ферментацияга чалдыккан азык болууга жол берилбейт. Азык таза болуш керек. Көзгө көрүнбөгөн бөтөн заттарсыз. Өзгөчө өсүмдүк тектүү бөтөн заттарсыз. Данектен тышкары, данексиз кургак кара өрүктүн ортосундагы данектин сөөктөрүнүн фрагменттери. Эгерде импорттогон өлкөнүн мыйзамдарына тыюу салынбаса, кошула турган ингредиенттер бөтөн заттар болуп саналбайт. Жол берилбейт. Азыкта тирүү курт кумурскалардын жана кененин бар болушу. Ошондой эле курт кумурскалардан жабыркашына, жемиш курт кумурскалардан жана кенелерден, кемирүүчүлөрдөн жабыркашына. Кургатылган кара өрүктөгү нымдуулуктун камтылышы 35%дан жогору болбош керек. Кургатылган кара өрүктү сактоо максатында консерванттар менен же башка каражаттардын жардамы менен иштетилиши мүмкүн. Мисалы, пастеризациялоо жолу менен. Кургатылган кара өрүктү классификациялоо. Кургатылган кара өрүк төмөнкү сортторго бөлүнөт. Биринчи сорт жана экинчи сорт. Калибровкалоо. Кургатылган кара өрүктү өлчөө жемиштин санына жана 500 грамм же 1 фунтта 353 грамм өлчөмүнө жараша жүргүзүлөт. 500 грамм өлчөмүндөгү кургатылган кара өрүк төмөнкүдө калибрга бөлүнөт. Эң эле чоң, өтө чоң, орточо, майда, өтө майда, 453 грамм өлчөмүндөгү кургатылган кара өрүк төмөнкүдө калибрга бөлүнөт. Өтө чоң, орточо, майда. 500 тонна кадай. Биз жылына 500 тонна кургатылган кара өрүк өндүрөбүз. Анын ичинде 40% Европага, 40% Россияга экспорттойбуз. Ал эми калган бөлүгү ички рынокко кетет. Ошондой эле быйыл сатуунун жаңы жолун ачып, Кытайга экспорттоп баштадык. БУ2-нын стандарттарын киргизгенден кийин биздин сатык 10 эсеге жогорулады. Сиздердин назарыңыздарда атайын белгиленген стандарттарга жооп берген биздин өндүрүүчүлөр тарабынан иштелип чыккан кургатылган мөмө жемиштердин жана жаңгактардын үлгүлөрү тартууланды. Бүгүн биздин лабораториядагы адистерибиздин жардамы менен бул берилген үлгүлөрдү кемчиликтерге текшеребиз, калибрлейбиз жана нымдуулугун талдайбыз. Мүмкүн чек. Сатуунун бардык этаптарында ар бир партияда көрсөтүлгөн сорттун өлчөмүнө жана сапатына коюлган талаптар минималдуу төп келбей калышына жол берилет. Товардык түрү. Ар бир таңгактын ичинде окшош жана кургатылган кара өрүк бир сортто. Сапаты, өлчөмү, түшүмдүн жыйналган жылы бирдей болуш керек. Таңгактагы азыктын көрүнүп турган бөлүгү таңгактын ичинде камтылган азыктар менен дал келиш керек. Биринчи сорттогу жемиштер бирдей жана ошол эле сорттон болуш керек. Таңгактоо. Азыктын тиешелүү деңгээлде сакталышын камсыздалгандай кылып, кургатылган кара өрүк таңгакталыш керек. Таңгактын ичинде колдонулган материал таза болуп, жана азыкты кандайдыр бир тышкы жана ички зыяндуулукка дуушар кылбаш керек. Кагаз же этикет үчүн уулуу эмес сыя же клей колдонулуш керек. Маркалоо. Ар бир таңгакта так жана өчпөй турган шрифт менен бир капталында топтолгон жана сыртынан көрүнүп тургандай кылып төмөнкү маалымат жазылыш керек. Таануу белгилери, азыктын мүнөзү, азыктын келип чыгышы, товардык мүнөздөмөсү, сорту, өлчөмү, түшүмдүн жыйналган жылы, датасын көрсөтүү менен жарамдуулук мөөнөтү, таза салмагы, контроль тууралуу расмий белгиси. Экспорттолгон азыктардын бири, анын ичинде Европа өлкөлөрүнө 2017 жылы 144 тонна кургатылган кара өрүк. Ал эми 2021 жылы 381 тонна кургатылган кара өрүк экспорттолгон. Мындан улам биздин өндүрүш кеңейип жаткандыгын айтса болот. Биздин өндүрүүчүлөр эл аралык стандарттардын талаптарын сактоого аракет кылып атышат. Айыл чарба азыктары менен алектенген ишканалар, кооперативдер, чарбачылыктар аларды экспорттоону каалашат. Көбүрөөк окуп билүү зарыл. БУ2-нын стандарттарына ылайык өндүрүү жана азыктын өлчөмүн жогорулатуу керек. БУ2-нын стандарттарын киргизүү менен Кыргызстандын айыл чарбасындагы кичи, чакан жана орто ишканалардын өсүшүнө, биздин өлкөнүн дүйнөлүк соодага интеграцияланышына өөлгө түзүлөт. Стандарттар жеке жана мамлекеттик сектордун жалпы кызыкчылыктарына жана керектөөсүнө көңүл бурулат. Экспорттун көлөмү жана коммерциялык сапаттуулуктун жогорулашына шарт түзүлөт. Эл аралык рынокко айыл чарба азыктарынын чыгуу жолдору жеңилдетилет жана бул рынокто ата мекендик азыктардын атаандаштык жөндөмдүүлүгүн жогорулатат.